Камактагы оппозициясы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров бүгүн 16 августта ачкачылык акциясын баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу Толбай Закишев кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн дээрлик 2,5 айдан бери ала албай жатышкандыгын белгилешкен. Соттолуучулар Кадыров жана Асанов тамактан баш тарта турганын белгилеп, бүгүн 17:20 арыз жазышкан. Бирок суу иче беришет. Алар жогорку соттун өкүмү менен тааныша албай жаткан себептен ушундай кадамга барып жатышкандыгын белгилешкен. Аталган саясатчылар 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7 июнда карап, күнөөлүү деп тапкан. Бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган Эрнест Карабеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу боюнча буга чейинки чечим өзгөртүүсүз калган. Шаардык сот болсо Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карабековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылар жана алардын жакындары жогорку кеңештин айрым депутаттары сот чечимдерин кайра кароону, тергөөдөгү алар мыйзам бузду деп эсептеген учурлар боюнча атайын комиссия түзүп иликтөөнү талап кылып келишет. Маалымат Азаттык сайты. Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.